Özünde ulamalar aytat, üç nerse bir yerde boluş kerek. Birincisi insanın gözü bir yerde boluş kerek, ikincisi uğusu bir yerde boluş kerek, üçüncüsü olsa pikiri bir yerde boluş kerek eken. Uşu üç yerde üç organ, olsa üç bizden sezi organımız orunda oturan bolsa, kabul alуу oңоyраак болот экен. Neken gözümüz, kulağımız, pikirimiz bir yerde olsun. Emi gözümüz maşallah uşuna bir jakşı nerseni görün hareket kılsın. Kulağımız bolsa jakşı nerseni ukkan hareket kılsın. Oşul emezde pikirlerimiz dağı uşuna açık bolsun. Musulmandın pikiri ötö zarıl. Antken sebep egerde sizler pikir kıla turgan bolsаңыздар, pikiringizlerden jakşılığı menen jakşılıkka жетесиздер inşallah. Pikiringizlerden kılıp atkандай kanday pikir kılsаңыздар, oşoga жараша мамиле аласыздар. Kanday az biz sabak aytabыз, oşol sabakты kanday kabul alsаңар, oşo kabul alууңар kança dengelde bolot, oşoga жараша inşallah amal bolot. Bilesizler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Taala kimge jakşılık kalasa aga dinden түшүнүк берет дейт. Эми бул нерсени уламалар болсо айтат, кандай түшүнүк dese, birinci түшүнүк ушул экен, Allah Taalанын алдында ушул нерсе үчүн канча деңгээлде жооп берем деген түшүнүк болуш керек экен. Экинчиси болсо ушунун фазилетине болгон кызыгуу болуш керек экен. Үчүнчүсү болсо ушул айтылган ушундай бир инсан ушул нерсеге мындай жакшы таразага салганды билиш керек экен пикири менен. Ушул үч нерсе боло турган болсо иншалла Кудайым буйрса эртеңки күндө ошо амал кылыш оңой болот экен. Elhamdülillah. Эми биринчи сөзүбүз иман жөнүндө болмокчу. Авалкы ушерде отурган барды иманды деп эсептейбиз. Иман деген сөздү канчалык деңгээлде биз түшүнөбүз? Иман эмне десе, ал иман иqrar ва тасдиқин бил қалб дейт биздин эмеде, шария өкүмдө. Иман биздин мындай айтканда акыйда маселесине отурган болсо, ал иман иqrar ва тасдиқин бил қалб. Эмне десе, иман деген бул дейт, иqrar кылуу дейт, бул сүйлөө дейт. Жокса эмнени сүйлөсө, бул калма шахаданы сүйлөө. Анткен себеп бардык пайгамбарлардын бардыгы тең калма шахада жолса улуу кудурет Алла Тааланы жалгыздоо үчүн, улуктоо үчүн келген экен. Алла өзү Куранда, ошону мурунку 4 китепте, кийинки 100 баракта, акыркы китеп Куранда ва илахукум илаху вахид. Силердин илахыңар жалгыз бирөө гана деп Алла Таала айтпаган жери болгон эмес экен. Жолса пайгамбарлардын бардыгы тең бир гана таухид, жолса Алланын жалгыздыгы үчүн келген. Инсандын жүрөгүнө качан таухид кире турган болсо, жолса Алланын жалгыздыгы кире турган болсо, ошол жалгыздык кирүү менен ал бул дүйнөдөн бошойт. Качан бошойт, качан ошол жүрөгүнө бир Алладан гана болот. Мындай айтканда билесиздер, бизде чоң бир ишеним бар дагы. Ва шаррихи ва хайрихи мин Аллах Таала. Жаманчылык дагы, жакшылык да бир Алладан деген нерсе. Качан сиздин жүрөгүңүзгө ла илаха иллаллахтын, жолсо бир Алладан башка сыйынга татылат жок деген сөздүн акыйкаты жүрөгүңүзгө кирген болсо, демек сиздин жашооңузда болуп аткан бардык нерселер, эмне көргөн болсоңор, эмне болуп аткан болсо, мына ушул тапта башка эмне келип аткан болсо, эмне болуп өткөн болсо, жана эмне боло турган болсо, ошон баары Алладан деп жүрүп кирген болсо, инсан боштондукка чыгат экен. Же болсо эркек дагы, аял дагы мусулман болорузмат некен боштондукка чыгат экен. Боштондукка чыгат деген сөз ушул эки, ал ар кандай ырым-жырым, ошондой эле субхана жалган кудайлардан жүрөктөрүн тазалап салат экен. Бир ырым-жырымда мынча айтканда, бияктан мышык өтүп кетти деп мындай топчусун тиштебейт экен. Же болсо субхана карга бирдеме кетти деп, же болсо мындай айтканда bir түшүндө жаман түш көрүп аткан болсо момдой болуп калат экен деп, ошондой нерселердин баардыгынан алыс болуп аткан жүрөгү боштондукка чыгат экен. Алла Таала боштондукка чыгарат. Анткен себеп биз билебиз, биздин субханалла башка колдош жок. Инсан жүрөгүнө келме киргенден кийин ал жүрөгүнө боштондук дагы бир эмеси бар. Ырым-жырымдардан бошоткон болсо, экинчиси болсо колдоочу деген нерседен алыс болушат экен. Биз колдоочусу бир гана Аллах деген нерсе жүрөгүнө кирет экен. Колдоочу Аллах дегенибиз ал эч кандай тумар, жанагындай бир дагы ширк болуп деңгээлде отурган нерселер, дагы үйлөрүнө жанагындай каржылыктар илип алуу, дагы бир нерседен коркуу деген нерсе эмес, балки колдоочу бир гана Алла, анан ла хаула ва ла куввата илля билла. Акыйкат некен Алла Тааладан башка кудуреттүү, улуу кудуреттүү боло турган күч жок деген сөз анын жүрөгүнө ордоп калат экен. Демек, иман деген сөздү туура түшүнүшүбүз керек экен. Иман деген жөн эле сөз эмес экен. Авалкы ушундай сөз экен, анда боштондукка чыгуу экен. Биз кул болот экенбиз. Бирок кул болгондо инсандын кулу эмес, нерселердин кулу эмес, өзүнүн нафсиздин кулу эмес, авалки бир гана Алла Тааланын кулу болуу бизге насип болот экен машалла. Ошол эле мезгилде караңыздар, кандай эле биз дайым такай жакшылыкты, ушул дин жөнүндөгү маалыматты эмнеден биз кабыл алабыз, кайсы нерсени черп айтабыз, кайсы нерсени алабыз десе, пайгамбардын сыйрасын алат экенбиз, туурабы? Анткени Алла Таала өзү Куранда силерге акыйкатта мындай айтканда эң жакшы үлгү, усватул хасана болгон пайгамбар деп айтат. Демек ошол пайгамбар дегенде пайгамбардын жашоосун
маселесин карай турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан ага ыйман келгендеги маселесин билесиздер баарыңыздар, окугансыздар, сира окугансыздар. Сирада эң эле жөнөкөй нерсе, бирок көп убакытта көңүл бурбаган жерибиз бар. Качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык келе электен мурда эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам олия болгон, же болбосо Алланын досу болгон. Бир да жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне жаманчылык күнөө кылган эмес деп билебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу төрөлгөндөн өлгөнгө чейин бүт бар ачык китеби болуп эсептелет. Бир да жерде пайгамбарыбыздын ачык эмес нерсеси жок экен. Пайгамбардын хадисинде карасак, мисалы пайгамбардын шамаили бар, керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чачы кандай болгон, тырмагы кандай болгон, кандай мамиледе болгон, адамдар кандай жашаган нерсеси бар экен. Эми качан сага ыйман сөзү жүрөгүңө киргенден кийин эмне экен? Эми сен менен биз, сиз менен биздер эмне издеп баштайт экенбиз? Үлгүн издейт экенбиз. Ошол пайгамбарыбыздын кичинекей бир үлгүлүү окуясы айтып кете турган болсок караңыздар. Пайгамбар боло электен мурда көпкө чейин ойлонот эле. Бирок көп ойлонуп, эмне көп убакыттарда Хира үңкүрү же болсо мындай бир Жабали Нур деп коебуз. Мындай бир нур болгон тоого биринчи жолу Алла Таала тарабынан Жабрейил периште келген тоого бар, көп ойлонот эле. Бирок ойлонгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бисчилап эмес, балки дүйнөсүн же болсо мындай айтканда төө кеткен кербенин же аны эстеген эмес экен. Мындай айтканда акыбалды ошол мезгилдеги үммөттүн, ошол мезгилдеги жахилат доорунда жашап аткандардын жашоосунун күнөө кылып аткандарын, алардын кылган жаманчылыктарын эстеп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп жалынып турат эле. Бирок кантип жолун чечишти билбейт эле. Алла Таала субханалла пайгамбар кылып даяндаганга чейин, качан мына бир күн бир түнү пайгамбарыбыз мындай бир эмеде айтат, сирада айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оозуна кичинекей бир эмени замзам сууну кичине ичип, анан бир курманы ушинтип шимирип турган мезгилде деп айтат да. Мына ошол мезгилде пайгамбар ойго батып кеткен мезгилинде Жабрейил алейхиссалам келип аткан да. Жабрейил деген периште келди. Ал Жабрейил периште жөн эле келген жок экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны көрүп коркуп кетти. Пайгамбар корккондон кийин эмне кылам билбей калса, качайын дегенде Жабрейил периште кармада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кысканда, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сен кимсиң дегенге да жетишкен жок. Ага өкүм болду. Икра. Оку деген сөздө улуу кудуреттүү сөздөр бар экен. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен эмнени окуйм? Икра бисми раббикаллази халак. Сени жаратып койгон Роббиңдин, жаратуучунун аты менен окугун деген өкүм болду. Караңыздар, бул сөз абдан чоң сөз экен. Анткени эң биринчи таухид же болсо ал пайгамбарыбызга Алла Таала жаратуучу ким экенин үйрөтүп атат экен. Демек сиз менен биз мынакей эркекбизби, аялбызбы, ушул сөздөн көп нерсе билишибиз керек. Демек биринчиси жаратуучубуз ким экенин ыйманга келгенден түшүнөт экенбиз. Ошондон кийин биз боштондукка чыгып атат экен. Караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол мезгилде кичине бошотуп ийгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качканга аракет кылды. Бирок кайра Жабрейил кызып туруп икра окугун деп өкүм болду. Бирок алымдар айтат, окугун деген сөздүн негизги мааниси эмне десе, түшүнгүн, мындай түшүнгүн, билгин, жүрөгүңө салгын деген сөз болду дейт да. Же болсо субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам наама болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир дагы эмне экен? Бир дагы жол пайгамбардын тамга тааныган адам эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үмми деп айтабыз. Үмми деген сөзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан тамга билип же болсо аалым болуп, ошол замандын жана Товратты, Инжилдерди, башка китептерди окуган адам болгон эмес. Демек караңыздар, бул жерде ала турган нерсе эмне экен? Аллах бизге өзү пайгамбар аркылуу эмне экен? Жаратуучуңарды тааныгыла деген сөз экен. Ыйманга келдик, мынакей ушуну тааныйт экенбиз. Эми караңыздар. Бул жерде экинчи нерсебиз бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден пайгамбарды кое бергенде, эми билесиздер, умрага, ажыга барганыңыздар бар. Жабали Нур канчалык чоң. Мисалы азыркы мезгилде эң мындай бир здоровый деп коелу, ушундай күчтүү болгон эме дагы, эркек дагы ошол жерге барган мезгилинде эмне экен? Мындай чыгып, анан кайра түшүүсү өтө чоң мындай бир мындай машакатты талап кылат. Ошол машакат болгон себептен көп убакыттарда көп чыга албай калат. Же чыгып жартысына келип туруп кайра артка кетет. Эми ошол жерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне экен? Ушунча тездик менен түштү дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ушундай бир баккан атасына барган жок экен да. Баккан Абу Талибке барган жок. Ошол жерде Меккенин ичинде онун башчы болгон Абу Талибке барган жок. Абу Жахилге барган жок. Карасаң Абу Лахабка барган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол zaman чуркап келип туруп, кимдин ичине кирди? Кимдикине кирди?
Хадиша апабыздын мындай айткан үммүл муминин болгон мынекен момундардын энеси болгон эң биринчи субхана Алла таала ушу түшүнүшүбүз керек. Биз үчүн кыямат күнгө чейин пайгамбар саллаллаху аялдары үммүл муминин же болсо момундардын энеси болот. Сиздердин да биздин да энебиз болуп эсептелет. Эне жагынан келгенде бизди төрөп койгон жок, бизди багып койгон жок. Бирок субханалла диндин төрөлүшүндө, диндин башатында турган себебинен, жакшылыктын башатында турган себебинен алар бизге эне болуп эсептелет субханалла. Эми караңыз, кирди дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төшөктүн ичине кирип кетти. Киргенден кийин Алла таала эй жабынып жатуучу, эй оронуп алуучу деген экинчи сөздү сүйлөдү Жабраил алейхиссалам. Пайгамбарыбыз коркуп кетти. Кайра мындай оролуп жатып алды. Пайгамбардан сурап аткан хадисинде сага эмне болду? Сага эмне негиз болду? Мен ушундай койнума кирип кетсе, мага ушундай окуя болду дегенде сурап аткан. Эми сурап аткан сөзүн караңыздар. Ал ушул сенин жаныңда турабы деди. О, мен жанымда турат дегенде, ушул мезгилде хадисинебиз мынекен бутунун кичине учун көрсөтөт. Турабы деди. Ушул качан камесинде бутунун баягы томукка жеткенде кичине көтөргөндө турабы деди, жок деди. Мен билдим деди. Сен чыныгы акыйкат пайгамбар, сени пайгамбарсың деп атса, сен чыныгы пайгамбар экенсиң. Аял кишинин ушунчалык деңгээлде, мындай айтканда, ушунчалык деңгээлдеги ыймандуулугун караңыздар. Имандуулугун караңыздар, субханалла. Ошол мезгилде эле Хадиша энебиздин субхан зиректигин, диндеги болгон түшүнүгүн караңыздар. Демек субхана периште боло турган болсо, эч качан уяттуу нерсеге көрүнбөйт. Уяттуу боло турган керек болсо, периштелер мынекен аял кишинин уяттуу жерин бир да жерин карабайт экен. Жоксо аны уялып качат экен. Пайгамбарыбыздын бир хадиси келет, аял кишинин кайсы бир дене мүчөсүн бир жер ачылып кала турган болсо дейт. Дагы бир жерде бир тал чачы чыгып кала турган болсо, ошол бир тал чачы чыкканда бир чакырымга чейин ушундай бир улуу болгон Жабраил периште да качып кетет экен. Жоксо мындай жанында турбайт экен. Эмне үчүн энде аял кишилер ушунчалык субханалла периштелердин алдында дагы мындай назик, уяттуу болуп эсептелген себеп экен. Эми айтайын деген сөзүм эмне экен? Караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үлгүсүн караңыздар. Хадисенебиздин үлгүсүн караңыздар. Демек, иманга келгенде бизде боло турган эң негизги нерсебизди бул биринчи Кудайды тааныдыңыз. Экинчиси жаратуучубузду тааныдык. Экинчиси субханалла бул дүйнөдө биз эме жалгыз эмес экенин тааныдык. Эми үчүнчүсү карай турган болсок, биз кандай жашашыбыз керек эми? Биз мусулмандар кандай жашашыбыз керек? Мусулман эркек кандай жашаш керек? Мусулман аял кандай жашаш керек деген сөздү моюнга алып ойлонуп көрүшүбүз керек экен. Биздин заман ушундай болду. Мен бүгүн бир жакшы бир окуя жөнүндө айтып берүүнү баштайын деп атам. Аны ошондо бир ойлоно турган болсоңуздар, балки мындай бир жакшы, мындай көп мындай сизге аз мотивация берет деп ойлойм иншалла. 1955-жылы Америкага Сириядан бир нече жүз мусулман эркектер жана аялдар көчүп барышты. Аларга грин карт бериш керек болчу. Бирок грин карт бериш үчүн Американ закону боюнча мынекен чачын жолугун чечип туруп, анан кийин сүрөткө түшүш керек экен. Бирок көптөгөн аялдар жок дегенде болбостон чечкилеп чечтирген экен. Бирок бир эле кыз, 14 жаштагы кыз, 16 жаштагы кыз, кечип калды. 16 жаштагы кыз ушул жерге барганында мынеке мен чечпейм деген экен. Мага андан көрөк, муну чечкенден көрөк дейт, жоолугумду салып кайра артка мен Сирияга кеткеним жакшыраак деп чечпей койду. Бардыгын чечип өткөдү, бирок бир эле баары күтүп отуруп акырында самолет учуп кетти. Бирок айтайын деген нерсе экен, баягы кызды мындай киргизиш керек болуп, ошол жоолукчан дүйнө жүзүндө эң биринчи жолу мынекен жоолук менен түшүп паспорт алган ошо сириялык бир Сара деген кыз болгон экен. Кийин самолет учуп кетти. Бирок кайра Америкадан Нью-Йоркка кайра өзүнүн барышы үчүн дагы бир нече убакыт күтүп калган мезде бирок бир кабар келди. Самолет учуп жеткенден кийин, бир нече километр учкандан кийин баягы 260 пассажири менен самолет толугу менен жарылып кеткен экен да. Баягы Сириядан некен көчүп барган бүт бардыгы тең жарылып ошол замат субханалла өлүп жок болгон экен. Бул жерден айта турган нерсе ушул эки, такыбачылыктын себеби менен машалла Алла Таала сактап калды. Билесиздерби, азыркы мезгилде да бизге такыбачылык аялдарга өтө зарыл болуп калды. Такыбачылык зарыл дегенибиз, сиздер мындай бир кооптуу бир заманда жашап атасыз. Сиздердин укугуңуздарды биз колдоп бере албай калдык. Сиздердин субхан укуктарыңарды мен мындай айтканда коргоп бере албай калдым. Кайсы сөз айта турган болсом, мен мындай айтканда бир башка адамдардын душманы болуп кала турган болдум. Керек болсо субхана чоң аалымдар дагы силердин коргоп бере албай калды. Эмне үчүн дегенде, биздин заманда 100 аялдын 99 чечине турган болсо, бирөө жабынып жүрө турган болуп калды. Бирөө.
Эми мейли 3 деп коеюн. Бирок 97си некен башка бир мындай бир элдин, жердин башка бир коомду туурап кетип баратат. Бул ал коомду туурап кеткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силер кайсы коомду туураган болсоңор, кыямат күнү ошол коом менен бирге тирилесиңер деген сөз. Бул деген өтө жаман сөз. Анткени ал коомдор каяка бара турганын билбейбиз. Улуу кудуретти Алла Таала өзү райым кылып, алки субханалла канчасын киржет билбейм, бирок Алла Тааланын да ушундай бир шадидил иқаб деген бир Алла Тааланын бир чоң бир сыпаты бар. Алла Таала эсепке так. Алла Таала эсеп кылат кыямат күнү. Ошо эсеп кылган күнү канча адам кутулуп кетет, Алла белгиси, Алла гана өзү билет. Кыямат күн болот. Бардыгыбыздын башыбызга ошо кыямат деген нерсе келет. Эч ким бул кыяматты көрбөй койбойт. Бирок айтайын деген нерсем, аалымдар кыяматты экиге бөлүшкөн. Биринчи бул бир кыямат бар экен. Инсан качан субханалла өлүм төшөгүнө келгенде, аял болсун, эркек болсун, ошо кыяматтын башталышын көрөт. Качан ошо кыяматтын башталышын көрөт дегенибиз ушуреки, качан өлүм келген мезгилде оозунан келме чыккан болсо, же чыкпаган болобу, бирок өтө чоң бир периштени көрүшөт. Периште дегенде, ал периште Алла Тааланын алдында ырайымсыз болуп эсептелет. Алла Таала аны райымсыз жараткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ме'раж кечесинде 4-чү асмандан ушундай бир улуу бир жайды көрдү. Улуу бир ушундай бир таланы көрдү. Тала дегенибиз кандай ошо баш аягы белгисиз. Бирок ошол жерде бир узун бир бакты көрдү. Анын шактары дейт да, ушундан бир эмеге чейин экен дейт да, бейиштин эшигинин алдына чейин болуп турат экен. Анын бутактары болсо субханалла ушундай жерди ороп турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурат экен, бул кай эмне десе, дагы жүрө бер деди. Бир нече жүргөндөн кийин караса бир такты, улуу бир чоң бир тактыда бир периштени отурганын көрдү. Пайгамбар саллаллаху бул ким деди. Пайгамбардын бир эмесин айтат экен, мен аны көргөндө ушундай бир жүрөгүм үшү алынып кеткенде, коркунуч жүрөгүм басканда дейт да, мындай денемди суу каптап кетти дейт. Денемди суу каптап, муздак тер каптап кетти. Ошол мезгилде коркконуман эмне кыларын билбей калганда, Жабрейил алейхиссалам, "Эй досум, сен коркпогун. Бул дейт Азраил алейхиссалам. Алла Таала жараткан бул жан алуучу периште. Ал эми биякта турган болсо, мындай ошол бактын оң жагында, сол жагында субхана чоң бир улуу болгон көлдөрдү көрдү. Бул нерсе өтө чоң сөз айта турган нерсебиз. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Азраил периште өзү салам берди. Ассаламу алейка я Расулаллах. Алланын саламы сага болсун, о Алланын элчиси. Биз сени күткөнбүз. Канчадан бери күткөнбүз, сени күтүп аттык элек. Сенин бүгүн сурооңдун бардыгына жооп берилет дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бул эмне деген шак? Бул эмне деген суулар? Ал эми бул жерде тизилип турган кайсы периштелер дегенде, Азраил алейхиссалам, о Расулулла, бул суроону сен берен билгенбиз. Алла мага жооп бер деп айтты. Бул бак дейт. Ушундай бак Алла Таала инсанияттын тагдырын жазган деле, же болсо жандарды жараткан деле жаратып койгон болчу. Бул бактын жалбырагында Адам алейхиссаламдан баштап кыямат күнгө чейинки боло турган бардык адамдардын атасынын аты өз аты жазылган дейт. Кийин Алла Тааланын өкүмү болгондо эмнекен инсандын ушу бир инсанга өкүм келгенде дейт, өкүм түшкөндө. Өкүм түшөт деген сөз ушуреки, субханалла, Алла Таала буйрук берет экен. Жан алгын дегенде ошол жалбырак түшөт. Жалбырак түшкөн мезгилде биз карап турабыз дейт. Оңго түшөбү же солго түшөбү? Оңго түшө турган болсо бул бейиштиктердики дейт. Ал эми солго түшө турган болсо субханалла тозоктукулардыкы дейт. Алланын өкүмү ушул болот экен. Кийин ал жерге түшкөн 40 күн түшөт деди. 40 күндүн ичинде кайсы жерге карап турабыз? Көп нерсе билет болушуңуздар керек. Улуулар отурасыздар, машалла, көптү көргөндөр отурат. Биз көп убакыттарда мындай бир ооруп аткан адамдын өлүм төшөгүнө жакындап калганда, мындай бир өзүнүн баягы жаткан жеринен туруп, өзүн түзөп, боюн түзөп калганын көрөбүз. Дагы бир жерлерде болсо субханалла көп убакыттарда мындай бир күнөө кылып аткан адамдардын күнөө кылбай калганын көрөбүз. Бир нече убакытта токтоп калышат. Эмнегедир башкача болуп, келип же болсо сенден кечирим сурап, кечирип койчу кызым, кечирип койчу аялым, кечирип койчу карындашым, бир туура эмес нерсе кылып алдым окшойт деген нерселерди айтып башташат. Мына ошол мезгилде көрсө биз ошол жанны жалбырак түшкөндөн баштап, баягы үзүлгөндөн баштап түшкөнгө чейин инсанды Алла Таала субханалла оңдойт экен. 40 күн билбейт экенбиз качан болорун. Балким бирөөбүз ушерде отурганыбыздын канчабыздын жалбырактары үзүлүп калганын билбейбиз азыр. Ошол себептен эртең эмне болорун билбейбиз деп айтабыз да, анткени кайып
гайыптын дүйнөсү. Кийин оң жана түшө турган болсо 600 000 периште менен ошол адамдын жанына барамын. Аял же эркектин жанына барамын дагы ошонун жанын камырдан кыл суургандай сууруп туруп, биринчи асманга чейин чыгарып туруп, андан кийин бейиштин кийим кийип туруп, аны кабырдын ичине кирип, кабырдын ичи мүрзөнүн ичин бизден бейиштин бир бакчасы кылып коебуз деди. Алланын кудурети ушундай экен, бейиштин бир бакчасы болот экен мүрзөнүн ичи. Кийинкиси эгер сол жана түшө турган болсо 600 000 периште менен барып дейт. Ушундай бир түрүлөй туруп инсанды 700 жолу түрүү адамды кылыч менен чапкылагандай дейт. Дагы бир жерде болсо денесин эгерде мындай тикенек зымга оролуп турган болсо, тикенек зымды суургандай сууруп туруп, биз ушунча катуу бир кыйынчылык менен субханалла жанын алып туруп, анан кийин мынакей кабырдын ичине биринчи асманга чыгарбастан туруп, тозоктун кийимин кийгизип туруп, анан ылдый жакка кайра түшүрөбүз деп атат. Ылдый жакка түшүрүп туруп, мүрзөсү кирип туруп, мүрзөсү тозоктун бир оттун бир субханалла бир тозоктун бир чуңкуру болуп калат. Дегеним мына ошол күн баарыбызга ошол күн келет. Бул күн келбей койбойт. Ошон үчүн аны кичи кыямат деп коет. Бул дүйнөдө кандай жашасаң, ошол биринчи кыяматта ошондой тозуп аласың деген сөз. Эгерде биз менен биз эжекелерибиз, карындаштарыбыз, ушул жерде субхан карасак, канчаңыздар ушундай жабынып турасыздар, канчаңыздар ушуга жөн эле жабынып келдиңиздер, жабынып барыш керек болуш керек деп. Кээ бирлериңиз канчадан бери жоолук салып элексиздер. Мына ушул келип калганга чейин биз даярдык. Алла Таала эркектерден өйдөлөп силерге 5-чи парздан дагы бир 6-чы парз берип койгон. Билесиздер, 5 парзыбыз бар. Биринчisi иман келтирүү, экинчisi намаз окуу, үчүнчү орозо тутуу, төртүнчү зекет берүү, бешинчи хажылык кылуу, бирок аял кишиге эркектен өйдөлөп субхана жамынууну парз кылып койгон. Сиздердин амалдарыңыздан бардыгы тең жамынуу менен келет. Мисалы алса, намаз окуй турган болсо, жамын окуй турган болсо, намазы субханалла менен даражасы бийик деп баштайт. Эркектин 27 мечитте болуп намаз окугандай 27 сооп алып баштайт. Эгерде субхан бир аял киши орозо тутадан жабынып жүрүп орозо тута турган болсо, машалла, анын 30 күн орозо 300 күнгө айланат экен. Карасаңыз канчалык деңгээлде. Эми зекет бере турган болсо, бай болуп, жабынып жүрө турган болсо, зекетте даражасы өсүп баштайт экен. Эми кыямат күнү болсо, улуу кудуреттүү Алла Таала өзү аял кишиге өзүнүн буйругу менен бейиштин ичинде периштелер же кызматчылар бейиштин кийимин кийизе тургандыгы жөнүндө кабар берилген. Бул дүйнөдө кийим кийгиле, бейиште Алла Тааланын рахматына, мээримине бөлөнүп, Алланын райымына бөлөнүп иншалла ушундай кийим кийизилерин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып койгон. Демек айтайын деген нерсем, бүгүнкү күндө мына ушундай фитна заманда, коркунучтуу заманда өзүңөрдү сактап калыңыздар. Өзүңөрдүн иманыңарды сактап калыңыздар. Анткени силердин иманыңар ушу кийинүү менен, жабынуу менен болоруну унутпаңыздар. Жабынуу десе, ушундай бир башкача кандай десек, исламга ылайыктуу жабынуу менен жабыныңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, сахаба аялдар көрсөткөндөй, биздин уламаларыбыз айткандай кийинүү керек. Авалки субханалла, хижабтын модасы жок экен. Хижабтын модасы жок экен субханалла. Авалки башкача экен. Сыртка чыкканда башкача, үйдө жүргөндө башкача жүрөт экенбиз. Үйдүн ичине киргениңиздерде, машалла, силердин территория, силердин мындай бир силердин падышачылыгыңар болуп эсептелет. Үйдүн ичинде каалагандай экен, бирок сыртка чыкканда жаттарга субханалла, минекен жаттардын көздөрүнө денеңердин бир да мүчөсүн, чачыңардын бир тал чачын көрсөтпөгүлө, мына ошентип өзүңөр тозоктон, азаптан сактап каларын унутпаңыздар. Азап бул бат эле келе турган нерсе. Мен көп убакта субханалла ушу азаптын дүйнө жөнүндө көп айтамын. Анткени себеби биздин Курандын 100дөн субхан 30% ахирет жөнүндө коркутуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан Меккеге пайгамбарчылык менен келгенде 10 жылдын ичинде Алла Таала бир гана ахирет жөнүндө түшүндүрүп айткан. Ахирет жөнүндө, ахирет күнү боло тургандыгын, азап боло тургандыгын, Алла Тааланын даярдык керек экендигин түшүндүргөн. Азыркы мезгил менен ошол замандагын айырмалай албай калдык. Байкасаңыздар керек, мисалы жахилат доору дегенибиз кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманындагы заман. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманда ушундай бир чоң бир оорчулук болгон. Адамдар айвандык сыпатта өткөн. Мына азыр интернет булагында көрүп атат болушуңар керек. Квадрокоптерлер, ушуларбы? Квадрокоптер деп ит, мышык, жылан болуп башташты. Ошонун ичинен карасам, көбүнчөсү аялдар экен. Анан ошол эмнекен ушул аялдарды, кыздарды ит катары көчөдө мойнуна ийилип алып туруп анан жетелеп жүргөнүн көрөм. Мына азыр деле интернет ача турган болсо, жазсаңар субханалла. Ошонун ичинен экөө эркек боло турган болсо, 8 кыз киши болот атканын көрөсүңөр. Бул эмнени билгизет? Бул субханалла, бул коом
Бул коом субхана үммөт ушунча деңгээлге түшүп кетти. Деңгээли эмнекен бизге мындай кандай десем, Алла Таала Куранда айткандай, алар капырлар дейт. Динсиздер, имансыздар, алар айван дейт. Айвандан да төмөндөп койгон. Мусулмандар, урматтуу апалар, эжекелер, момун мусулман, муслималар, ушу араңарда алималар бар, хафизалар бар, ушунда такыба салихаларыңыздар бар. Мына ушул биздин вазифабызды эми үммөткө жеткизишибиз керек. Азыркы үммөткө бирок кандай жеткизишибиз керек биз? Ошол квадрокоптер кылыппы? Же болбосо ушул мындай айтканда батыштын мындай бир туура эмес үйрөтүүлөрү, ошол коомдордун аркасынан жүрүү. Мынакей көчөндө окудум, ушу мектепке эгерде кимдеги ушунча маска кийип бара турган болсо, Шотландияда закон боюнча ошого мындай айтканда бул мышык деп, киши эмес да мышык же ит деп жазып берет экен. Ошо мындай айтканда өзүнүн мисалы бар го жанагындай пол деген жери. Ошондо мисалы ургачы мышык деп жазып берет экен. Ургачы эркек деп жазып бере турган закон чыгыптыр. Эми Японияда болсо бир бала өмүр бою 1 миллион йен коротуптур өзүн ит болуш үчүн. Ит болуш үчүн. Ойлосоңуздар кандай деген ит болот экен. Акырында ушундай туруп арткы эки бутун мындай эмесинен кесип салыптыр дагы мындай итке окшоштуруп жасаткан экен. Денесине ар бирине түк киргизген экен, субханалла. Мунун баары эмнени билгип турат? Демек бул фитна заманда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөт дейт, кор бол, дин ислам дини кор болуп келген дейт. Кайра кор болуп калат деген бир күнү. Кор болуп калат деген нерсе ушуреки кордукка субханалла эки нерсе себеп болот экен. Эки нерсе себеп. Биринчиси урматтуу апалар, эжекелер, карындаштарым, субхана силер экенсиңер. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн да, эмне үчүн мынчалык эле бизди басып аткандай сезилиши мүмкүн. Бирок силер үммөттүн көтөрүлүшүнө дагы, үммөттүн түшүшүнө дагы себепкер экениңизди унутпаңыздар. Үммөттүн көтөрүлүшүнө да аял себеп, үммөттүн көтөрүлүшүнө дагы субхана аял себеп экен. Анткени себеп силер энесиңер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, аял дейт бул биринчи, эң биринчи аял деген ким десе бул эне деген. Ал эми эне болсо бул эң жакшы медресе деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Аял эң жакшы медреседе мектеп. Медресе деген сөзү мектеп деген сөз. Муаллим десек субханалла ошо сабак берүүчү. Муаллим сөздүн исм мафул боло турган болсо, анын феили боло турган болсо карасак, фаиминде айтканда илим болуп калат. Ал эми муаллим болсо илим үйрөтүүчү болуп калат экен. Карай турган болсок эмнеке бул белгилүү болуп калды. Демек субханалла ошол муаллим, ошол медресе, мектеп деген сөздүн баардыгы тең эле эмнекен чоң улуу сөз болуп экен. Ошол эне деген бул эң жакшы медресе, мектеп дегени сиздер субханалла эртеңки күндө эмнекен балдардын моралдык жактан дагы, физикалык жактан дагы, ошону финансылык жактан дагы, дин жактан дагы, адамгерчилик жактан дагы, маданият жагынан дагы субханалла эң чоң муаллим болуп эсептелесиздер. Демек, эгерде кандай кайсыдан үмүт кылабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эркектерге насаат кылганда, эгер аял ала турган болсоңор, силер 3 нерсени карайсыңар, бирок бирөөнү артыгыраак көргүлө деген. Усулулугуна карап алат. Субханалла биринчиси, экинчиси байлыгына карап алат деген. Үчүнчүсү болсо иманына карап алат деген. Силер иманын карагыла. Анткени эгер иман боло турган болсо, ал аял киши сулуулугун дагы, ошол эле мезгилде субханалла байлыгын дагы бир гана эркекке багыттайт деп айткан. Демек, эмне үчүн мындай айтылган десе, сиздердин иманыңыздар бизге мындай айтканда өйдөрөөк турат. Амал кылуучу аял субханалла ахирет күнү Алла Тааланын алдында даражасы эркектикинен бийик болорун унутпашыңыздар керек. Бизде кыргызда дагы субханалла ушундай сөз бар. Аял бузула турган болсо эмнекен, балдардын баары бузулат экен субханалла. Эркек баласы бузула турган болсо, бир баласы бузулушу мүмкүн, бир эле баласы бузулушу мүмкүн экен. Бирок айтайын деген нерсе эмнекен, сиздердин даражаңыздар иманда дагы, исламда дагы, биздин каада салт, үрп адатыбызда дагы ушунчалык чоң деңгээлде экени жөнүндө кабар бергим келип атат. Мына ушундай фитна заманда өзүңөрдү эмнекен иманыңарды сактагыла. Иманды сактоо деген сөз ушуреки. Кээ бирлериңиздер мына көрүп атабыз, кээ бир кыздар мындай интернетке чыгып туруп, мындай хижабын чечип, мына мен чечтим бүгүн, хижаб бүгүн кийбейм, бүгүндөн баштап хижаб кийбей калдым. Мынакей деген чечип аткандар көрүп атабыз. Анын аркасынан ошонун фанаткалар болуп жүргөндөр баары чечип атканын көрүп атабыз. Жок, булар субханалла Алла Тааланын Куранда айткандай, алар ахиретин бул дүйнөгө алмаштыргандар. Кандай жакшы дейт, бул дүйнөсүн ахиретке алмаштыргандар дейт. Бул дүйнөдө кичинекей бир нафсиңердин каалоосун субхан тепсеп туруп, ахиретти тандооңор аялдар үчүн кандай жакшы.
аялдар үчүн кандай жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейишке тозокту көрүп келген болот. Айнал якин деген бар. Айнал якин деген сөз көз менен ишенүү деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меражга же болбосо асманга көтөрүлүшүнүн себеби да ушул болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам некен өз көзү менен көрүп келген. Ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху тозокту да көргөн. Кийин Мераж кечесин көрүп, түнү келгенден кийин мен сурашты. Я Расул, тозокто кимдер экен дегенде, мен ал тозоктун көпчүлүгүн аялдар толтурганын көрдүм деди. Ошол мезгилде аялдардын ичинен ушундай бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир нече аялдын ичинен бир улуурагын, мындай бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзү өткөн бир аял жөнөтүп сурап келчи пайгамбарыбыздан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн мындай айтты дегенде, пайгамбарыбызга келип сурап беришти. Я Расул, эмне себептен мындай болду десе, пайгамбарыбыз айтты, анткени дейт, силер аялдар сыртка чыкты, кийинип чыкты. Бир сыртка чыкканда стильный кийин, мусулмандар мындай стильный кийиш керек деп, мынакей ошондой бир жанагындай бир кандай десем, мусулманча кийинип, бирок пайгамбарыбыз айткандай кийинген, бирок жылаңач дейт. Мына ошондой акыбалда дене мүчөнү көрсөткөн абалга чыгып келдиң. Өз мусулман эле сезип атат, бирок үйгө киргенден кийин намаздар калып калган. Эң биринчи нерсе, кыяматта сурак боло турган нерсе бул намаз экен. Эң биринчи кыяматта сурак боло турган нерсе намаз жөнүндө болот экен. Намазды субханалла канчабыз калтырып койдук. Намазга көч көңүлдүк мындай кош көңүл кылып атат экенбиз да, кайдыгерлик кылып атат экенбиз. Намаз жөнүндө айтып турган болсо, эми жетишем, азыр ушуну кылып турайын пока. Жок, андай эмес экен. Эми инсан менен мамилени туураладыкпы, эми Алла менен да мамилени турган үйрөнөлү. Алла менен болгон мамиле ушунчалык деңгээлде экен. Аллах Таала кыямат күнү эң биринчи сурак намаздан кылат деген ушул экен. Анткени бул Алланын акысы экен. Алланын акысы бул намаз экен туугандар. Намазыбызга ушунча бекем бололу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Ибн Аббас радияллаху анху айтат да, силер үч нерсени кылгыла дейт. Бул дүйнөдүн ийгилигин жана ахиреттин ийгилиги силердин колуңарга чөт дейт. Биринчиси Аллага шерик келтирбегиле дейт. Аллага шерик келтирбегиле. Эч качан Аллага шерик келтирбеңиздер. Аллага ширк кылуу деген сөз азыр ушунун үстүндө көптөгөн маселелер болот туурабы? Акыйда маселесинде канча талашып тартуулар болот экен. Эми караңыздар. Экинчиси болсо бул ата-энеге жакшы мамиле кылуу дейт. Ата-энеге жакшы мамиле кылуу. Силер эгер ата-энеге жакшы мамиле кыла турган болсоңор дейт, бул дүйнөдө ийгиликтер өзү эле аркан агып келет дейт. Үчүнчүсү субханалла, бул Алла менен болгон мамиле жалгыз калганда. Алла менен мамиле дейт да, эки түрлүү болот. Элдин арасында мамиле бар, экинчиси болсо өз алдынча кылган мамилең бар. Элдин алдында эмнекен узун намаз окуп кое бериши мүмкүн. Онда бир хижап кийип алышы мүмкүн, колуңа теспе болушу мүмкүн, сүйлөгөнүң Алла болушу мүмкүн. Бирок жалгыз калганда субханаллах, оюң да мына жана башында айткандай пикирлердин баардыгы тең башка жакта. Пикирдин баары күнөө, пикирдин баары субханалла бир уруш талаш. Кээ бирлер ушунча пикири начар болгондон стресске түшүп кетишкен да, канча эмне кыларын билбей калышкан. Эми айтайын десем, жалгыз калганда эгерде сени Алла Тааланын өкүмүнө аткарууга намазга туруп аткан болсоң, колума тесме алып атып зикир кылып аткан болсоң, ушу Куранды ачкан Алла мүмкүнчүлүк берген болсо, анда машалла мынакей бул дүйнөнүн ахиреттин мынекен ийгилине жетти. Үч нерсе экен мына. Ушу үч нерсени кылыңыздар. Биринчиси Аллага шерик кошпош керек. Экинчиси эмне экен? Ата-энеге жакшы мамиле кылуу экен. Үчүнчүсү кайсы экен? Жалгыз калганда Алла менен болгон мамиледе, мындай айтканда, Алла менен мамилени бекемдөө. Жалгыз калганда калса, азыр ушу колуңузга телефон түштү, субханалла, жалгыз калдыңыз, үйдө жалгыз отурасыз. Эмне кылыш керек болду дегенде, эмнекен эң маанилүү болгон убакытларыбыз баардыгын тең эмнекен инсан сиз менен биздин өмүрүбүз өтүп бардат. Мынакей биз мисалы 40тан 45, 47ге чыгып кеттик дейли. 48ге кетип бартабыз. Эми ойлошуңуз мүмкүн да, мисалы, мен кырса дагы бир нече убакыттан жок, субханалла. Ар бир секунд кетип аткан, мындай карап отуруп кетип аткан убактыңыздардын баардыгы тең ал силердики. Силер субханалла ушул убактыңыздарды кандай колдоносуңар, кандай жооп бересиңер, кандай кылып Алланын алдына берет. Анткени билесиздер да, инсан кыямат күнү 4 суроого жооп бермейин ордунан жылбайт деп айткан пайгамбарыбыз. Ордунан жылбайт. Бул сахих хадис, бекем хадис. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ушуну айтып атканда асбабы нузул деп коет, сабабы нузул деп коет да, айтылыштын себеби бар. Эмне айтылды десе, ошол мезгилде сахабалар отурганда кайдыгерлик менен каткырып күлүшүп, анекдот айтышкандай болуп, бири-бири менен ушунда отурган мезгилде пайгамбар айтканда, силер 4 нерсеге жооп бермейин, эч качан ордуңардан турбайсыңар. Кыямат күнү 4 нерсе жооп бермейин дейт, бир орундай кадам кыла албайсың. Кадам кыла албайсың деген сөз эмне экен? Бейишти көздөй бир кадам кыла албайсыңар деген сөз. Бейишти көздөй.
Жөн эле эмес экен. Бейишти көздөй кадам кыла албайсыңар деп атат экен. Бул ушул сөз экен, субханалла. Би ошону убактыңды кандай короттуң, өмүрүңдү кандай короттуң деген суроо болот экен. Мына ошол мезгилде, мына жалгыз отурган мезгилиңиздерде Алла менен эмес, авалки өзү нафсибиз менен болгон мамилени түзүп, Алла менен болгон үзүп койгондорубуз бар. Билесиздерби? Алла Таала хадис кудуста ушундай деп айтат. Hadisi Kuddusi degeniz bu Kur'an ayet emez. Bırak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala'dan tüzme tüz gelgen sözlerden. Tüzme tüz. Neken Allah Teala ayttı deydi. Allah Teala ayttı. Men öz pendeme almağa kanday mamile kılsa oşondoy mamile kılam deydi. Pendem neken mağa kanday mamile kılsa men aşağı oşondoy mamile kılam deydi. Eğer de meni pendem bar deyip turgan bolsa men ağa barmın deydi. Eğer de pende deydi mağa bir karış jakından bolsa men ağa bir çıkanak jakındaymen. Eğer kim mağa bir çıkanak bolsa men ağa bir kulaş jakındaymen. Kim meni gözde basa turgan bolsa men ağa çurkaymen deydi. Allah Taala aytkanda kim meni gözde çurkay turgan men ağa uçam deydi. Jana anın deydi köre turgan közü bolup kalam, uga turgan kulağı bolup kalam, karmay turgan kolu basa turgan neken butu bolup kalam deydi. Ahli tarikat eli tasavvufga ötö katu mani bergen alımlar uşu mavşuga ötö көңүл бурушат. Эмне үчүн дегенде Алла менен болгон мамиле эгерде жакшы боло турган болсо, Аллах Тааланы бар десек, Алла берет десек, Алла айыктырат десек, Алла оорутат десек, Алла тирилтет десек, Алла өлтүрөт десек, Алла берет десек, Алла бай кылат десек, Алла кедей кылат дей турган болсок, иншалла Алла айтат экен, ооба пендем туура айтты. Аль-Фатиха сүрөсү жөнүндө келген хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Качан инсан Алхамдулиллахи Rabbil Alamin, бардык мактоолор бир гана 18 алам жараткан бир Аллах үчүн болсун деген болсо дейт. Айтылган болсо, Алла Таала ага пендеге жооп берип, ооба пендем, ya pendem sen tuğra ayttың, men bardığın jaratучумун, men seni de jaratkамын, sen ырыскыңды жараткамын, senin bardык боло турган sen men jaratkамын. Эгерде sen men тагдырыма баш ийе турган болсоң, разы боло турган болсоң, men senden разы болдум дейткен. Карасаң, Алла Тааланын алдында Ар-Рахман Рахим деп турган болсок, Алла мээримдүү жана райым деп турган болсок, Алла Таала өзү, ооба пендем, мен сага мээримдүүмүн, мен сага райымдуумун. Эгерде sen менин райымыма, мээриме умтулган болсоң деп айтат. Demek Allah Taala men bolgan mamilede ушундай экен. Allah Taala kimde караңыздар, дүйнө жүзүндө канчадан олиялар болгон. Ошо олия энелердин бирөөсү бул Мариям энебиз. Allah Taala Kur'anda Maryam деп Kur'anda аят чүрүп, сүрө чүрүп койгон. Аты Maryam. Allah Taala subhanallah ошол энебизди олиялардан кылган. Олия деген ал пайгамбар эмес, бирок пайгамбардын энеси Иса алейхиссаламдын, Иса пайгамбардын энеси. Ал Иса пайгамбардын энеси некен Алла Таала тарабынан мындай үйлөнүп, жан салынып, некен энесинин ичинде бала болду. Канчалык кыжалат болду. Бирок кыжалатында эгерде о Алла, Кур'анда аятты карасаңыздар болот, маанисинде ушундай. О Алла, мен ушинтип элдин арасында шерменде болуп каламбы? Ушундай болуп калам дегенде энеси некен апар башка жака коюп койду. Ушундай бир кызар уялды, бирок ага үн geldi. Sen uyalbağın, kıynalbağın, baskındağı turgun dedi. Bardı jatkın jere oturgun dese oturdu. Karasa mineken kurma darağı var eken. Kurma darağı oşol mezgilde ulamalar aytat, tafsirçiler aytat subhanallah. Oşol emede kurmada deydi de kışlığın günü olgan seni ala kurap kalgan bolçu. Al jere mömö jok bolçu deydi. Peygamber Allah Taala Maryam enemizni karma kurman dedi. Karmadı. Karmaganda Allah Taala subhanallah kurmanı başında bışkan ahvalında kılıp koydu. Başında bışkan ahvalında kılıp koydu. Karan kanday nese. Giyinkisini silk degende emi azırkı mezgilde kurmanı jasaganda, kurmanı subhanallah janında bir bakkandar oşo kurmanın üstüne çıkmayın, kurma hiç kaçan öz güylüp düşpeydi da, mümkün emez güylüp düşüçü. Anı biri-birine çаңдаштырыш керек. Oşo çаңдаштыргандан кийин гана subhanallah oşol kurma болуп чыгат. Анын аталыгы бар, анын энелиги бар. Эркек өзүнчө болот, ургач өзүнчө болот. Ал уламалар айтат, бул дейт, kurma дарагы дейт, адам сыяктуу болот да. Ал көп узак жашабайт. Бирок subhanallah узактан кийин аны тукум берет. Ошол эмезде канча бизде мисалы бир нече убакыт өткөндөн бала болот. Баланы канча жашка чейин чоңойтуш керек, аны үйлөнүш керек. Ошону отурабызбы? Kurma багы ошол сыяктуу экен. Ошол Алла Таала дейт, Мариям энебизге кармаганда, бул курманы кармаганда, бир ааламат өзгөрдү дейт. Ааламат кандай өзгөрдү? Ааламат ушундай болду. Kurma багы эч бир адам жок эле чаңдашты. Эч бир адам жок эле гүлдөдү, карасаңыз, чаңдашты. Кийин мөмө болду. Силкти, бышкан курма алдына түшүп берди, эми же деди. Allah ушундай экен. Качан аял киши таквачылык кылса, Алла Таала толук таквачылык кыла турган. Таквачылык деген ушул нерсе
жалгыз калганда дагы, элдин арасында дагы Алладан корккондон субханалла намаз окуйт, Алладан корккондон хижап кийет, Алладан корккондон субханалла арам жебейт, Алладан корккон үчүн намахрам жана турбайт, Алладан корккон үчүн күнөөдөн тыйылат, Алладан корккон үчүн субханалла эмнекен ушундай бир эртеңки күндө кандай болуп таквачылыкты кылат экен. Таквачылык ушундай нерсе экен. Аялдын таквачылыгы көпкө чейин келбейт, келе турган болсо эч качан бүтпөйт, унутпаңыздар. Ошол эле Мариям энебиз Алланын каалоосу менен субханалла жаш кезинде анын атасы эгерде мен ушу аялым дейт, эркек төрөй турган болсо мен ушундай бир окууга берем, мындай айтканда азыркы заманда медресеге берем, мектеп ушундай диний мектепке берем деген сыяктуу убада берди. Бирок Мариям энебиз төрөлүп калды. Алланын каалоосу ошол замандын пайгамбарына берди. Ал пайгамбар аны тарбиялады. Эми кандай десе бир комнатанын ичине койду. Комнатада эшиги бар, бирок терезеси бийигирээк жерде. Бир күнү жанына келди. Келсе караса Алланын кудурети субханалла. Мариям энебиздин эмесинде тафсирде толук келет. Банан, жүзүм, анжир, ушундай бир суу, ушундай турат экен. Таң калып, "Эй Мариям, бул кайдан?" десе, айтып аткан, "Таң калыштуу экен. Сиз да билбейсиз муну? Алланын казынасынан" деди. Бул жерде мындай айтканда, жанакы стена боло турган болсо, стенадан түшө турган болгон. Дейин дегени эмне үчүн муну Куранда Алла Таала келтирет? Анткени аялдын таквачылыгы, Алладан корккону ушундай нерсе, эмнекен ырыскысы коркпогон жерден, Алла күтпөгөн жерден бере тургандыгы сөз. Азыркы заманда аялдар субханалла эмнекен аялдарга оомат берилди. Аялдарга оомат берилди, аял кишилер иштеп атат, мындай таап атат, бир нерсе кылат. Бирок ошончо миллиард таба турган болсо дагы, ошо аял кишинин кылган тапканында негизинде чынындап келгенде береке негизинде жок. Кечирип коңуздар эгерде катуу тийип калсачы. Берекени субханалла эркектин тапканына коюлган Алла тарабынан. Дейин дегенимчи, аял киши таквачылыкка турган болсо, өзүнүн күйөөсүнө дуа кыла турган болсо, мындай бир эмеде баягыда бир интернеттен көрүп калдым, бир аялды кармап жакшы машинадан түштү, жакшы машинадан түшүп тургандан кийин айтып аткан, "Канча табасыз, кайдан табасыз?" деп айтат. "Мен эчтеке иштебейм" дейт. "Факат бир эле нерсе, күйөөмө дуа кылам" дейт да, болду. Карасаң кандай күйөөсүнө дуа кылат экен, болду. Ошол сөздүчү уккандан баштап айтып келатам менчи. Анткени аял кишинин чоң иши таквачылыктын башталышында. Эгерде күйөөңүздөр боло турган, күйөөңүзгө дуа кылуу. Күйөөңүзгө "Я Алла, күйөөмө береке бер. Я Алла, күйөөмө береке бер" эле дүйнөсүнө тилей бербеңиздер. Анткени күйөөңөргө акча тиyin көбүрөөк болуп калганда, көп кетип субханалла башка катын алып алышы мүмкүн да. Ушундай нерсе бар. Ошон үчүн эмне экен? Алладан "Я Алла, береке бер, хидаят бер, Алладан корксын, я Алла, сен өкүмдү аткаруучудан болсун, түнгү тахажжудка турсун" деп экен. Ошонун бул дүйнөсүнө ахиретине салымды кол көтөрүү менен экен. Качан аял киши кол көтөргөндө дейт да, асман жерден дейт, ушундай бир 120 миң периште бир аялдын эмесинде экен да, 120 миң периште дейт да, ундай аялдын асман менен байланышы бар дейт да. Некен бири-бирине баланча кыз баланча ушундай кылды деп отуруп, некен амин 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 боло туруп, эмне тилеген болсо келет экен. Эмне тилеген болсо, аны болсо илгерисинде аялдын колунда кут бар деп койгон. Имам Газали рахималлаху таала өзүнүн китептеринде ушундай айтат, аялдын башында дейт, мына ушу төбөсүнөн дейт, бир найза бою көтөрүлгөн жерде эмнекен кут турат дейт. Качан аял киши таквачылык кыла турган болсо, мындай айтканда Алладан коркуу менен таквачылык кыла турган болсо, машалла, Аллах аны ошол ылдыйчып отуруп колуна түшүрүп коет экен. Рабиятул Адавия деген чоң бир олия аялдардан болгон. Рабия, Хасанул Басри, мына ушул Багдад, Жунайд Багдади деген чоң мындай бир муштахид, тасаввуф илиминдеги улуу адамдардын современниги болгон. Ушунчалык адам, ушундай бир таква аял болгон, мунун таквачылыгына субханалла кээ бир убакыттарда көптөгөн олия кишилер да таң калышкан экен. Ал өзүнүн күйөөсүнө ушундай деп айтчу экен: "Күйөөм, сизден суранан мушреки. Сиз бизге дуа кылыңыз, биз сизге дуа кылалы. Сиз алып келген ырыскыңызга сиз такыр кейбеңиз. Сиз аз алып келсеңиз да разымын, көп алып келсеңиз да разымын. Анткени Алла ошол сизге аз берсе, Аллах аз берди, ошол бизге жетет деп берди. Көп берди, ошо Аллах берди, бизге ушунча керек деп берди" экен да. Эми ошондон эмне экен? Алла Таала ошондон разы, ушул сөзүнө разы болду. Ошол себептен ошол zaman таква, салиха, аулия аялдардан болгон экен. Демек карасаңыздар кандай нерсе экен? Ушундай фитна замандарда субханалла дүйнөгө берилбестен Кудайдан коркуп таквачылык кыла турган болсоңор, машалла, Алланын рахматы, Алланын мээрими канчалык деңгээлде жайыт, машалла. Сиздер балки кээ бир убакыттарда мындай мынча сөз көп уккан эмес окшойсуз, уже көздөр каймактап баштады, машалла. Бир аз кичине эметип коесуздар, истигфар айтып коесуздар, Аллахумма салли ала саййидина астагфируллах. Диетиңиздер турлап коесуздар, макулбу? Демек карай турган нерсебиз эмне болду эми? Үчүнчү темага жеттик эми. Машалла. Биздин жашообуз кандай?
Эртең кайсы нерсеге барабыз? Каякка барабыз? Бейишке баргысы келгендер кол көтөрсүн. Тозокко баргысы келгендер кол көтөрсүн. Эч ким жооп келмеши, жакшы. Намаз окуп аткандар, дайыма намаз окуп жүргөн кол көтөрсүн. 5 мал. Кез-кезде окуп койгондор кол көтөрсүн. Жаңы эле хижапка келгендер кол көтөрсүн. Көптөн бери кийип жүргөндөр кол көтөрсүн. Машалла, Алла кабыл кылсын. Жакшы. Демек, бирок карай турган болсок, эми биз кандайбыз? Эмне кылабыз? Биздин ахиретибиз кандай болот? Баарыбыз бейишти каалайт экенбиз. Демек, ошол бейишке бара турган амалдарды кылалы. Биринчиси, аялды бейишке киргизе турган намазбы же болбосо уяттуулукпу? Намазбы же уяттуулукпу? Уяттуулукту, да? Бирок ошо намазды уяттуулук менен окуй турган болсо бейишке кирет. Түшүнүздарбы? Намазды уяттуулук менен окуй турган. Кандай десе, керек болсо субханалла намазга турганыңыздарда дене мүчөңүздөр менекен ушундай бир көрүнүп калбаган деңгээлде уяттуулук деген. Эми караңыздар. Намаз окуган бейишке киреби же ушакчы бейишке киреби? Намаз окуган кирет, Эми караңыздар. Намаз окуп бирок ушак кылганчы. Намаз окуп бирок ушак кылганчы бейишке киреби, кирбейби? Пайгамбар салам айткан турабы? Бирок ушул сөзчү, именно ушул сөз, айтылган сөз аялдар жөнүндө айтылып калган экен. Эмне үчүн андай десе, намаз окуп бирок субханалла ушак кылып аткан аял жөнүндө болгон экен. Кыямат күн Алла Тааланын алдына барган мезгилде сиз менен биздин бейиштеги кире турган амалдардын эң чоңу бул эмне экен? Адеп ахлакка байланган экен. Адеп ахлакка, кулк мүнөзгө. Кээ бирлерибиз айтабыз, мен ушундаймын, мен өзгөрбөйм дейт, туурабы? Мен ушундаймын, мен көк боюнча калам. Мен өзгөрүш мүмкүн эмес дейт. Бул адам субханалла биринчи шайтандын тузагына түштү. Ушунду айтты, шайтандын биринчи тузагына түштү. Шайтан алейхи лаананын инсанга болгон 70.000 тузагы бар экен. Ошонун бирөөсү, ошонун 70-и дейт да динде болгон адамдарга экен. Ошол бирөөсү субханалла ушул экен, намаз окутуп, бирок мүнөзүн өзгөртүрбөгөнгө аракет кылат экен. Билесиздер, намаз эмне десе, намаз жөнүндө сөз болгондо, намазды Алла Таала намаз дейт, бузукчулуктан жана күнөөлөрдөн тыят дейт. Демек, эгерде намаз окуп ушактаганды тыйылбай атса, намаз окуп чагымчылык кылган тыйбай атса, намаз окуп уурлук кылган тыйбай атса, намаз окуп зына кылган тыйылбай атса, демек намазы толук боло элек экен деген сөз. Суроо болушу мүмкүн, эмне үчүн анда мен намаз окуп атсам деле ушундай болуп атат десе, демек ихластын жоктугунан экен. Ихлас деген эмне десе, пайгамбар айтат, ихлас дейт, бул Аллах Тааланы сен көрбөсөң дагы, Алла Таала мени көрүп турат деген сезим дейт. Качан ошо күнөөгө баратканда, эркектердин бир окуясын мен айтып бердим эле, дагы айтып берем. Бир заманда бир шаар өрттөнгөн экен. Бул болгон окуя, тарыхта калып калган. Шаар өрттөнгөндө шаардын элинин баардыгы тең шаардан чыга качкан, баардыгы ар тарапка качкан. Мына ошол мезде бир жалгыз кыз Алланын өкүмү менен эмнекен токойду көздөп качып, токойдун четинде турган бир кичинекей үйгө туш болгон экен. Ошол жерге туш болуп, Алланын кудурети такылдатса, бир жигит чыккан экен. Шаар өрттөндү, бара турган жер иштерим жок дегенде, баягы жигит үйгө киргизип туруп, жаткызып, кичине бир суу берип жаткызып койгон экен. Таң болду. Элдин баардыгын бири-бирин издеп таап баштады. Баягы шаардын башчысынын кызы жок болуп чыкты. Издеп отуруп, караса, баягы үйгө келишти, такылдатса, эркек чыгып кетти, кыз жоголду деди. Бул жерде жатат деди. Ал кызды алып кетип баргандан кийин кыздан сурайт экен, баягы эркек көрдүк, ал сага тийдиби, тийиштиби, же болбосо зомбулук кылдыбы десе, жок деген экен. Мына ошол мезгилде баягы шаардын башчысы бир жигитти чакырып туруп, ушундай сулуу кызым, жаш кызым, сени алдыңа барган мезгилде сен зулумчулук кылган эмес экенсиң дегенде, баягы жигит айткан, бизде андай жок, биз андай кыла тургандар эмеспиз десе, баягы ишенбейт экен. Эмне себептен мындай кылдың десе, караса, колу байланып турган экен.
Kolunda emne var dese, jönne ушунда bir nese oldu. Yok çeçkin depti. Çeçse karasa kolu ушунда bir jananda kuyup kalgan eken. Sen daha tün içinde otku vardın mı dese, yok dedi. Sizdin kızınız jattı. Ушунча sulu eken, jakşı eken. Birok subhanallah men anjana jolondan korktum. Janında şam çırak turgan ele kaçan jologum gelgen mezgilde kolumdu ушунда koyup turup, ey balandayın ulu, tozoktun otu mындан da katurak bolot degen ушуну oldu. Kaçan kağlagan mezgilimde ulam akırın ушуну teberdim deydi. Ушуну jakында teberdim. Akırında subhanallah kolum ушунда kuyup kaldı, tаңda atıp kaldı degen eken. Mına ушунда Kudaydan korku degen ушундай. Kaçan subhanallah kız jigit bolup сүйлөшүп baratkanыңарda, kız jigit bolup сүйлөшүп atkanыңарda ушунду корккула. Эртең тозоктун оту мындан да катуу болот. Эртең кыяматта Аллахнын жооп бери бар. Унутпаш керек. Көпчүлүктөр субханалла сурак болот да, эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн мындай? Жок субханалла. Биздин шариятыбызда ушундай ар биринин орду коюлган. Аялдын орду бар, эркектин орду бар. Kız bolsa da ayal bolsa septilet dagı bardыгы biz üçün ene bola septilet. Boldu. Biz gelecekte enelerden subhan buzukçuluk men başlasın kalabayız. Demek aytayın degan nersem, neken ihlastın bolbogon sebebi. Kuday görüp turat debesten turup, neken günöөнү mayda çütünü kılıp türgönдөр, neken namazı, neken kabul bolbay atkan belgisi bolup katkın. Kuday saktasın. Kabul bolbogon kabul Allah bilet. Aytayın degan nersem uşu ki, eger demelekinde günöөлөрдү kılıp alatkan bolsoңor, neken ihlaska көңүрөөк бурушубуз керек экен. Kuday talan barına rayım kılandım olsun. İhlas degen sözümüzdü daim tak aytabız. İhlas degen nerse gerek. Emne üçün Müslümanlar hazırkı mezgilde subhanallah alsız bolup kaldı. Emne üçün şeytanın joluna oңоюраак kirip atышат. Antkense oşo ihlastın jogolgondan. Je olsa tasavvuf iliminin jogolgondugунан. Ahli tarikat elinin subhanallah mınday aytkanda nasihattар улбай калган. Билесиздер, ad-din nasihatun deyт Peygamber. Din bul nasihat deyт. Бирок кыргызда да söz бар, билесиңерби? Сөздү сиңе турган жерге бериш керек. Туурабы? Уга турганга айтыш керек, сууну сиңе турган жерге куюш керек. Мына азыр айтайын деген сөз мушерек болот да, силерге дагы машалла ушул нерсени сиңириңиздер. Daim takay, kaçan bir nerse mında bir adattan tışkarı, şariattan tışkarı bir nerseni kılıp alıştan, akılardan murda, daim takay uşunu oyloңуздар. Eğer Allah Taala'nın aldına barıp kalsam, kantip жооп берем. Бирөөнү алдап атып, мисалы соода кылып атасыңар. Мындай бир кичинекей бир, мындай айткан 1 сантиметр нерсе мындай азыраак кесип алдыңыз. Эмнекен ошо айтышыңыз керек экен. Мен 1 сантиметр туура эмес кесип алдым. Бирөөнү тамак берериңарда 250 грамм кылыш керек болчу. Бирок субханалла эмнекен 200 грамм берип алдыңыз. Айтыш керек экен 50 грамм жетпей калды. Могу бизде токмокто дуңгандар соода кылат. Дайымда токмокто чүй жакта билет болсоңуздар керек. Мен өзүм ошолор менен көп жүргөн себебинен билем да. Bir nerse alatkanda mınday bir kalempir alып келди дейт апам. Kalempir ушундай стаканга сатылат. Ошо стакан менен барып туруп мындай kalempir алсаң, анан мындай жарты стакан кошуп койчу да. Анан сурайт, "Бул эмнеге?" десем, "Это атын астап койчу да." Көрсөсүз, аны ушунча алардын ушул мезгилде мына жашоосун оңолуп кеткендегиси, мында бир дин менен бекем жашашы, ошолордун мындай бир кадысал жоголбогону, тилинин жоголбогон себебин бардыгы тең, некен ошол соодасында дагы некен ушундай адамдарды алдабаган себебинен ошону ихла Кудай көрүп турат деген сезим бар болгон үчүн болот. Же болсо жакынкы эле өзбек туугандар карайлы. Мейли биз мындай мусулмандар улутчул болбойбуз да. Ар бир нерсени жакшы жагына алганга аракет кылышыбыз керек. Мусулмандын улутчул болушу, уруучул болушу эч качан субханалла исламга туура келбейт. Пайгамбар ким улутчул болгон болсо бизден эмес деген пайгамбарыбыз. Мен кыргызмын деп бөлүнбөйбүз. Мен өзбекмин деп бөлүнбөйбүз. Биз тажикмин деп бөлүнбөйбүз. Биз бар иннамал му'минихва. Бардык мусулман бардыгы тең эмнекен бизге бир тууган болуп эсептелет. Демек ошо бир тууганчылык жөнүндө айта турган болсок, машалла биз эч качан бөлүнбөйбүз. Мына ошол эле өзбек бир тууганына карап турган болсо, ошолордун эмнекен иманынын мындай айтканда имандын менетинин ушундай бир тереңирээк, адалга болгон мамилеси тереңирээк болгон себебинен мына ушул мезгилге чейин жашап келатышат жана өзүнүн каада салтын кармап келатат. Алхамдулилла, демек апалар, межекелерим, биз өз адеп ахлагыбызды оңдойлу. Бейишке киргенде 5 пайгамбар кирип баратканда 5 пайгамбардын сыпаты берилет. 5 пайгамбардын сыпаты берилет. Ошонун бирөөсү бул пайгамбарыбыз салам адеп ахлагы. Пайгамбарыбызды туурайбыз айтабыз, туурабы? Пайгамбарыбызды сүйөбүз деп айтабыз. Эмне үчүн калп айтабыз? Эмне үчүн ушак кылабыз? Эмне үчүн бирөөнүн үй бүлөсүн бузабыз? Мына ушул жерде келиндер да бар, мына кайненелер да бар. Субханалла, канчалар деген өзүнүн кайненеси менен араздашып жүргөнү бар. Канчалар субхан кайнене келиниңер жакпайт. Эмне үчүн ошону жөнөкөй эле кызым деп койбойсуңар? Эмне үчүн субхана келин болуп туруп мен ушу энем деп койбойт? Эмне үчүн субханалла мисалы кайнежесиңер, кайынсиңдисиңер, эмне үчүн келиндерди ушунча кээ бирде кордоп коесуңар?
Анткени эмне үчүн алардын сүбө аркасынан ушактайсыңар? Эмне үчүн эмне үй бүлөлөрдү бузасыңар? Эмне себептен? Анткени себеп ошол Кудай Таалам көрүп турат, Кудайдын буйругу менин үстүмдө болуп деген аманат деген нерсе болбогон себебинен биз ушул мындай пайгамбардын сүннөтү жок болгон себебинен мындайкен Кудай сактасын, бейишти көрөбүзбү, көрбөйбүзгө бирде мындай күмөндө болуп кетесиң да. Жүргөн нерсең ушундай бир кылган амалдарыбыздын бардыгы тең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй болбогон себебинен. Мына 3 нерсени карадык. Алланын жалгыздыгын карадык, ибадатты карадык, адеп ахлакты карадык. Эми Алла Таала баарыңыздан ыраазы болгондон болсун. Кудай Таалам жакшылыктарын берген болсун, машалла. Эми бир аз болсо дагы өзүнүн сөзү айтты окшойбуз. Жетиштүү болду окшойт, машалла. Эми азыр бир аз суроолор болуп турган болсо, суроолордун баарына жооп бере берели. Макулсуздарбы? Машалла. Мындай бир мен факихмин деп өтө факихмин деп айтпайм, бирок колдон келишинче машалла суроолорго жооп берүүгө аракет кыла берейин. Аллахумма салли ва саллим. Бул суроолоруңуздар эмерек, мындай узагыраак болуп кетиши мүмкүн. Мындай эмеден дагы өйдөрөөк болуп кетет. Саламатсызбы дептир, кантип келмени туура келтирүү керек? Туура эмес келме келтирип алса не болот? Бул күнөө болуп саналабы? Биз араб эмеспиз да. Ошон сенен кээ бир сөздөр туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошол мезгилде жанакыл эмебиз бар. Мындай келменин арабтын кээ бир тамгалары оозго туура эмес келип калышы мүмкүн. Анан келменин өзгөчөлүгү эки, буга эрин колдонбойт да. Мына эрин бар го бобо. Колдонбойт. Мындай айтканда өлүм төшөгүндө жаткан адамга делечи ла илаха иллаллах тил колдонот. Ошол сенен бу алымдар ушу тилдин маселеси жөнөйт да. Инсан өлүм төшөгүнө келгенде ушу тили менен айта албай калат дейт да. Оозу менен эмес, тили менен. Ошон үчүн келмени туура так айтканга аракет кылышыбыз керек. Ла, кичине мат менен ла, эки созобуз. Ла илаха иллаллаху. Ла илаха иллаллаху. Мухаммадур Расулуллах. Ла илаха иллаллах эң жакшы зикир. Кимдин эң биринчи сөзү келме ла илаха иллаллах болсо, жана кимдин эң акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, бейишке кирет. Алла Таала субханалла аны бейишке киргизет. Чүнкү ол дагы бир эмеде бүткүл күнөөсү кечирилип кетет экен. Ошол себептен келмени мындай айтканда туура так үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Туура эмес айтып алган болсо күнөөкөр болбойт, бирок туура айтканга аракет кылыш керек. Ошону карашыбыз керек. Оңой эле, бирок мындай келмени айткан мезгилде муну күнүнө болбой калганда 100 жолу айтканга аракет кылыңыздар. Кээ бир алда айткен күнүнө 1000 жолу айтса, жүрөк 1 жолу айтат дейт экен. Ла илаха иллаллах деп. Эми бул дагы мындай эмес, сах эмес, бирок ошондо болсо дагы бул алымдардын пикири. Бирок күнүгө келме менен алек болуңуздар. Колдон ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп ушу келмеге көбүрөөк көңүл бурыңуздар иншалла. Kelme ушундай. Kelme туура болсо жакшы. Ассаламу алейкум, бисмиллахир-рахманир-рахим. Устаз Аллам разы болсун, амин. Менде суроо эмес сунуш, аялдар үчүн намазканалардан көбүрөөк өзгөчө алыс жолго чыга турган чоң жолдордун боюна сиз себепчи болуп бүткүл Кыргызстандын аймагында ушу маселени көтөрүүнүздү суранам. Эми негизи аялдар үчүн намазкана деп бая мен Түркияда окуп жүргөндө ошол жөнүндө бая аябай көп айт да. Азыр болсо мындай алып калышкан, билесиздер, мындай атай мечиттердин баардыгында мен билгенден мындай бир бөлүнүп турган жерлер бар. Аялдарга жамаат болуп окуп кереги жок. Эгерде мусафир боло турган болсоңуздар, эгерде шашылыш болбосо сүннөтү менен кошо окуйсуздар. Эгерде шашылыш болбосо, анда шашылыш эмес болсо сүннөтү менен окуйсуздар. Шашылыш болсо анда эмне экен парзын окусаңыз. Бирок Ханафи мазхабында сүннөттөрүн кошо окуш жакшыраак болот. Кээ бирлер ушундай чыгарып азыр. Мындай касыр намазды сапарда жүргөндө сүннөттү тышташ сүннөт деп. Жок, бул турму. Бул халаф. Бул мындай айтканда бизде ал өзүнүн ой пикирлери. Биздин пикирибиз Ханафи мазхабында сүннөтүн толук окуйбуз. Макулбу? Мына ошол көңүл бурасыздар. Аны любой жер мечитке кирсеңер, токтосоңор, жабылып турган жерлер бар. Кирип окуй бериңиз, машалла. Кээ бирлер эркектер чыкканча күтүп отуруп, андай кылбаңыз. Кирип туруп эле мындай ариме кыла бересиз. Же болсо субханалла бир эмесине карап туруп эле кире бересиз.
кээ мындай бизде ийба кылышат, эми унусуна да рахмат. Ошондой болсо деле эркек күтүп отура бербей, кирип туруп окуй берсеңиз боло берет иншалла. Макул. Бирок көп муну сунуш кылбасак деле көп. Мен билгеним бияка көл көп барам, бияка Ош жака баратканда баардык жерде бар. Асан устаз, менин суроом, түшкө кара жылан кирсе эмнени билдирет? Түшүмө 3 кара жылан кирет дейт. Машалла. Эми силер интернет көрүп алган окшойсуңар да, кимдин ичине түшүнө жылан кирсе анан ал сыйкырланган болот, ичине жин болот деп реклама болуп кетти азыр. Ушуга жөн эле койгулачы, ишенбей эле койгулачы. Негизинде өзү чоң китептерде түш жөнүндө аябай көп айтылат. Туура, түш жорушуш керек. Бирок түштөн фатва алынбайт. Түштөн мисалы бир жыйынтык чыгарып жашооңдун бир нерсеси эме кылбайсыз. Түш бул пайгамбарчыдан 21ден бекен же 41ден бир бөлүгү деп айтылган хадис бар. Мен билген эметпесем, адашып кетпесем азыр. Бул момундун түшү бул аян. Мындай Куран түшүп кеткен бир аян болот экен да. Ошол себептен жанагындай түшүңөргө жылан кирсе, ит кире берсе, канча деңгээлде кирсе да 3 ай тынбай эле кире берсе, тынбай эле ошо кире берсе, анда ошондон чөтө бир нерсе болот да окшойт деп калабыз. Ошондо да көпчүлүктөр мисалы стрессте болсо деле ошондой нерсе кире бериши мүмкүн. Сөзсүз эле жин кирип кетиши мүмкүн. Анан дагы бир нерсе, баарына эле жин кире бербейт. Жин кире бербейт баарына. Анан баары эле кара дубалана бербейт. Ушунда түшүнүп коюшубуз керек. Кээ бирлер мындай аябай эле эме болуп кетти азыр. Тренд болуп кетти ушундай. Эмнесе жылан кирип атат деп эле карасаң көзү эмеде жүрөт, тиги молдода жүрөт. То еще күйөөңөр уруксат бербесе молдого барганга болбойт. Күйөөңөр уруксат бербесе барганга болбойт негизи. Силердин азыр амырыңар ошол. Мен тамашалап айта берем мына. Мисалса, апамды эч качан мен кемпир деп айта албайм. Эгерде аксакалы бар болсо, күйөөсү бар болсо дейин, аксакал бар. Эгер жок болсо ана кемпир дейм. Ага чейин байбиче дейбиз. Эркек аялдын пири болот. Пир деген сөз кандай десем, башчысы, тамак таап бергичи, кандай десем, ошого эмне болсо, жакшыдан баары ошонуку. Анан качан күйөөсү өлүп калса, ошо кем болот да, ошо пирден кемпир болот. Ага чейин байбиче болот. Мына кыз болот биринчи, туурабы? Кыз, мына турмушка чыга электи кыз деп айтабыз. Кыз деген сөз бул өзүңүз билесиңер эмне экенин. Андан кийинкиси болсо, мына бир жака турмушка келин болот. Андан кийинкиси субханалла байбиче болот. Келинден кийин аял болбойт. Аял башына эле аялсыңар да. Аяш деген да жок. Аяш деген туура эмес. Ал туура эмес. Аяш деген болбойт андай. Өзү ким силерди аяш деп атса, беттен ары чабыш керек бар. Анткени аяш деген жашабайт. Биз исламда аяш деп бирөөнүн аялына барып тийишкен туура эмес. Ушундай болбойт. Эмекен келин аяр болот. Качан эме болгондо баягы бала төрөп, ушундай болгондо. Андан кийин бир 4-5 бала төрөп, баласы үйлөнүп калса анан байбиче болуп калат. Ана ошо менен байбиче болуп жүрөт, анан кемпир күйөөсү түрү жүргөнчө байбиче болот, жок болсо анан кемпир болот. Ошондой, ушунун өзүнүн жолдору бар. Кыргызда өз сөздү, чында ар бир өзүн барктап сүйлөгөн сөздү айтат да. Бизде ошол себептен машалла ошол жанагындай бир кээ бир убактарда кылып аткан ишиңерге мындай этияттыраак мамиле кылып койгонуңуздар. Жылан кирсе кыла эмете бермеңиздер.